Эки райондун тургундарын байланыштырган жол каттамынын кайрадан жанданышы негизинен Кадамжай районунун малчыларын кубанычка бөлөдү. 3,5–4 суткалык жол бир күнгө алмаштырылып, Үчкоргон Дароо-Откоргон жол аркылуу Чоң Алай районунун жайыттарына мал жандыктарды жеткирүүгө 1 сутка аралыгында жетип барышат. Чоң Алай районундагы жайлоолорго баруучу малчылардын жол азабы көп болуп жүргөн. Себеп малдарын айдоодо жайлоого жетиши кыйын болгон. Мал айдоого жакындан жардам болуп, жолдун оң абалда болушу биз үчүн жакшы. Тез жетебиз. Мына азыркы заманбап портерлер менен каалаган жерибизге барып, туз чайларыбызды апарганга эң жакшы ийгиликтерге жетишип жатабыз. Элге, бизге чоң бул жолдун пайдасы чоң болот келечекте. Кудай буйруса. 1997 жылдан тартып аталган жол кароосуз калгандыктан каттам үзүлгөн. Мындан улам жергиликтүү тургундар Кадамжай районунан Чоң Алай районуна баруу үчүн Ош шаары аркылуу 400 чакырым жол жүрүүгө мажбур болушкан. Район башчысынын айтымында жол каттамынын ишке берилиши менен эки райондун соода-саттык мамилелери да жанданат. Ал эми бул жолдун алыстыгы болгону 90 километр. Ошондуктан бул негизи биз үчүн өтө чоң мааниге ээ. Андан сырткары ушу Чоң Алай районунун негизи тургундары картошка өтө мындай экологиялык жактан картошка өндүрөт, мал жандыктарды жакшы өндүрөт. Мына ушуларды карым катнашты, соода саттыкты кайра жандандыруу максатында ушу жолду ачып атабыз. 90 чакырымды түзгөн жолдун Чоң Алай району тарабы оңдолуп, жакынкы 10 күн аралыгында Кадамжай району тарабындагы 60 чакырым жолдун да калыбына келтирүү жумуштары аяктайт. Келечекте Үчкоргон Дароо-Откоргон жолун асфальттоо жумуштары да мерчемделүүдө. Биз бул жолду реабилитацияга киргизебиз деген максаттарыбыз бар, чоң үмүттөрүбүз бар, проект айтып жүрөбүз. Реабилитацияга киргизсек, ошо асфальттанып, ошол азыркы биздин Ош Баткен Исфана жолу бүтүп атпайбы? Азыркы күндө Исфана жак бүтсө, Лелек жак. Мына Көктала менен демен Ноокаттын ортосу калды, ошол жол бүтсө, ошодон кийин ушуларды реабилитацияга киргизсе болот. Эки облустун райондорун байланыштырган жолду калыбына келтирүү жумуштары жергиликтүү кен казуу ишканасы тарабынан каржыланып, техника каражаттары тартылган. Бул жол каттамга берилсе, Кадамжай районунан Чоң Алай районуна мөмө жемиштерди сатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Нургазы Жайноков, Азатбек Курбанбеков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.